Ayıldın keyfi. Kemçilikler bolsa dagı men üçün eң сонун айылдар болчу. Эң соң айыл болчу. Чыгып атканда көпчүлүгү көз жаш алды. Көз жаш алып, ыйлап, көпчүлүгү коштошуп чыктык. Eski жақты бузуп атам апамы киргизбей койдум. Ата силер кирсеңер кичине национал бузулат деп киргизбей, өзүм бузушка аракет кылдым. Келинчегим экөөбүз буздук. Үйдү бузгандан кийин атам кирип ыйлап берди да. Мен атам саган үйдү сен бузуп үйдүң деп эми жанагындай ичи күйүп. Кече чыгып кетканда көз жаш алдык. Бардыгыбыз көз жаш алып ыйлап ошентип чыктык. Эми эмне кылабыз эми? Анклапта калып калган эле болсо, калган мен үчүн көп нерсеге алмашпайт элем да, мисалы үчүн. Кайгырыштын деле кереги жок. Жакшы нерсеге чечилип, бүттү мына буюрса, бейгилтерге да чоң рахмат. Ооруп аткан тишиңи ооруп жагында личина кылып жойгон дагы болбойт экен да. Бир чыдап алдырып салсаң, ошол жакшы болот го дейм. Ушундай дейм. Мен эми жанагындай түшүндүрүп беришим. Ошол жакта канча үй жанагында тургузулган үй болсо, ошол үйгө бүт баардыгы мамлекет тарабынан салынып берилет экен. Эми бизге угушубуз боюнча 75 метр квадрат үй салып берет экен. 2 спальный, бир чоң зал, коридор, кухнясы отдельный, ушуну салып берет экен. МЧС тарабынан ушул чечилип, техникалар кирип, буюрса соц объекттер дагы, элдин үйлөрүн дагы бузуп, бул жака полностью көчүрүп чыктык. 30-40 семья Кара Суу районунун Тельман айылына келип конушту. Так, дагы жарымы немеге Сарыколот айылына, Сарыколот айыл аймагына территориясына конду. Эми кимдер туугандарына, кимдер дагы бир 5-10 үй бүлө бар, алар квартирада шаарга, бул жерден Кашкаштакка айла, Ала Тоо айыл өкмөтүнө караштуу. Ушул жерде дагы 10-15 семья бар. Ошентип азырынча жашап атабыз. Эки 108 гектар жер бул Кара Суу районуна караштуу Акташ айыл өкмөтүнүн жанында болот. Бүгүнкү күндө бул Өзбекстанга караган жер болчу. Ошо 208 гектар жерди ошо Өзбекстан бизге жакын, шарттуу жерден бөлүп берди. Ошо жерде мен айтып атпаймынбы, жана биз 15 апрелге чейин биз өзүбүздүн барактыктарды көчүрүп чыгабыз. Ал эми Өзбекстан бизге 208 гектарды шарттуу түрдө өткөзүп бериш керек деп. Бүгүнкү күндө эки тарап тең өзүнүн угадаларын аткарып болду, ген план жасалды. Мына ошо куру иштери башталган турат.